Өзгөндөгү жолугушуу тракторлар парады менен башталды. Бул Өнүгүү Прогресс партиясы түптөгөн МТСтеги техникалар. 3 жыл аралыгында уюштурулган 15 МТСте азыр 160ка чукул комбайн тракторлор бар. Күттүрбөй келген партия курамын өзгөндүктөр кол чаап тосуп алышты. Өзгөн стадионуна район аймагынан 5000 чукул адам топтолгон. Аларга Өнүгүү Прогресс партиясы чоочун эмес. Өнүгүүнү айылдан, жерден баштаган партияны азыр Кыргызстан эле эмес, коңшу өлкөлөр дагы таанып, агросекторду колго алган күчтүү партия деп билет. Бул жерде чоң МТС болуп, жок дегенде 25 трактор болуш керек. Жок дегенде 6-7 комбайн болуш керек. Мына мен Россиядан азыр сол Россельмаш менен договор түздүк. 500 комбайн алып келем, өзгөнгө да алып келем, урматтуу агай туугандар. Чогулгандар партиянын платформасы, программасын лидер Бакыт Төрөбаевдин өз оозунан угуп, эртеңки күнгө ишенимдүү кадам таштады. Анткени партиянын тандап алган багыты реалдуу, иш жүзүнө ашуучу стратегия менен негизделет. Көп партиянын программасын угуп, тыянак чыгарган өзгөн эли өнүгүүнү колдоого бел байлагандыгын дагы жашырышпайт. Өзгөндөгү жаштар, тургундар бардыгы ушу үйдөн чыгып, бардыгы Өнүгүү Прогресс партиясын сайлашка даяр. Бул партия өтүп барса жогорку кеңешке дагы иштейт, жакшы иштейт, таза партия, иштегенине ишенебиз, өнүгүүнү колдойбуз. Бул иштеп аткан партия. Бул 3 жылдан бери иштеп келе жатат. Төрөбаевдин жаш наристелерге кордук көрсөткөн зөөкүрлөргө өлүм жазасын киргизүү зарыл деген сөзү көпчүлүктүн көөдөндөгү тилеги менен тең чыкты. Ал эми МТСтердин жанына ветаптека, окуу борборлорун куруп, айыл чарбасын өнүктүрүүгө комплекстүү чаралар көрүлөөрүн айткан Төрөбаевдин ою учурдун талабына туура келди. Ошо билим берүү борбору биздин дыйкандарга, жаңы ыкмаларга үйрөтүш керек. Биз 25-30 центнерге түшүндүрүгүн алганда сүйүп атабыз, андай болбош керек. 50, 60, 70, 100 центнерге чейин чыгыш керек. Жаңы ыкмалар менен. Нөчөрлөп жааган жаанда эл таркап кетпей, партия лидери Бакыт Төрөбаевдин сөзүн аягына чейин угуп отурду. Куру убададан качып элге өнүгүүнүн жолун көрсөткөн лидердин ар бир айткан сөзү иш менен далилденгендигине өзгөндүктөр өздөрү да күбө болгон. Стадионго топтолгондор өнүгүүнүн тарапташтары. Келечекти өнүгүүгө ишенип тапшырабыз деген өзгөндүктөр ата салтын улап, партия төрагасына ат мингизди. Оңат берүүчү бешинде эң көп добушту шына калсын. Омина Аллаху акбар.